Бул шайлоо уюштуруучу органда, мен шайлоо уюштуруучу органдын жетекчиси катары сиздерге кепилдик берем. Бардык сиздер үчүн берилген добуштар так саналат. Тренингке Жалал Абад облусунун аймактарынан келген лидер айымдар келишкен. Быйылкы өткөрүлүүчү жергиликтүү шайлоонун өзгөчөлүгү 30% айымдар түзүү керек. Алар бардык көйгөйлөрдү бирдей карап, чыдамкай, жигердүү келишет дейт катышуучулар. Негизинде бул аялдардын баягы 30% квотасы өтө маанилүү болуп атат дагы. Бул аялдарга болгон баягы мыйзамдарда жанагы аялдардын депутат болуп келишине мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн себеби мына аялдар, мисалы үчүн аялдар кайсыл жерде болбосун, бул ошо аймактагы аялдардын жана балдардын ошо көйгөйлөрүн көзгө көрүнбөгөн, бул эркектер үчүн аз маанилүү деген нерселерди булар ошо айыл өкмөттө, ошо айылдык кеңештин депутаттыгында мыйзамдын негизинде чечүүгө көмөктөшөбүз деген үмүттөбүз да. Айымдарды колдогон мыйзам 2019 кабыл алынган. Аталган жылга чейин айымдардын жергиликтүү шайлоодо 10% гана айымдар шайланып келген. Жалал Абад облусунда 448 шайлоо тилкеси бар. Кыргызстанда 8336 депутатка орун берилген болсо, анын ичинен 2858 аялдар болуусу керек. Бул норма өлкөнүн саясий жетекчилиги тарабынан да активдүү колдонулуп атат деп айтсак болот. Жакында республикалык штабтагы өттү. Ал жерде премьер-министр дагы өзүнүн позициясын айтып, ушул маселеге көңүл буруш керекпиз. Биздин аялдардын өз анча башкаруу органдарга активдүү катышууга көмөк колдоо көрсөтүш керекпиз деп ушундай позициясын билдирди. 2 күнгө созулган семинардын негизинде аялдардын укуктары, мыйзамдары жакындан түшүндүрүлүп, айымдарды колдоого багыт алган. 2019 жылы кабыл алынган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандаттарынын 30%-ын аялдар үчүн резервдөө мыйзамы боюнча элге маалымат берүү жана жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болгон айымдарды ошол талапкерлигин коюп ошого өтүүсүнө колдоо көрсөтүү. Бул иш-чарабыз болсо Борбордук шайлоо комиссиясы менен Прогондун ошол Кыргызстандагы шайлоолорду колдоо программасы менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына катышкан айымдарга каршы чыккан мырзалар да бар экендиги айтылды. Айымдарга түзүлгөн шарттар бардыгы мыйзамдын чегинде гана жүргүзүлөт деп белгиленди. Мындай тренинг өлкөнүн 7 дубанында тең жүргүзүлүүдө. Парчынай Жанзакова, Кылычбек Жаныш уулу, Жалал Абад шаары.